Кандай оорусу барлар помидордон баш тартканы оң? Диетологдун кеңеши. Диетолог Наталья Макиенко кандай адамдар помидордон таптакыр эле баш тартышы керектигин түшүндүрүп берди. Анын айтымында помидордун курамында органикалык кислота көп болгондуктан бул жашылчаны организм сезгенген учурда жебеши керек. Мисалы уйку без, муун оорусу, экзема, тери оорусу сыяктуу илдеттери барлар помидордон баш тартып койгону оң. Ошондой эле зарына болуп жатканда, дене тап көтөрүлгөндө да помидор жебеш керек. Адис мындан сырткары гастрити жана өтүндө, бөйрөгүндө ташы барларга да помидорду сунуштабайт. Эгер өтүндө оорусу бар адам помидорду көп жесе, өттөгү таш чоңоюп кетиши ыктымал деген дарыгер. Ошол эле учурда помидордун курамында магний, калий, фосфор, цинк, С витамини болгондуктан ал жүрөк кан тамыр ооруларына, варикоз, геморрой дарты барларга жана каны аз, кан басымы төмөндөргө 1000-1 экенин диетолог кошумчалап кеткен. Сулайманов мурунду басып күч менен чимкерүү лор ооруларын шарттайт. Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун кулак, мурун, тамак оорулары кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор Жумабек Сулайманов пункция менен гайморитти дарылоо коопсуз экенин айтты. Күз-кыш жаз айларында грипп, парагрипп, коронавирус менен бирге кулак, мурун, тамак оорулары да күчөйт. Көп учурда ооруган кишинин мурдунан суюктук агып калат. Аны туура тазалоо өтө маанилүү. Себеби мурунду басып алып күч келтирип катуу чимкирүү кулак ооруларынын, гайморит жана ангинанын пайда болушун шарттайт. Бул тууралуу Жумабек Сулайманов Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында, эгер ангина жүрөк, бөйрөк же муундарды жабыркатпаса, анда бадам сымал безди алдыруу сунушталбайт. Вирустук оорулар менен ооруп калган убакта тамак ооруп, мурундан суюктук куюла берет. Эгерде бул белгилер узакка созулуп, температура түшпөй баш ооруса, сөзсүз лор дарыгерге кайрылуу зар. Өз учурунда туура диагноз коюп дарылоо талап кылынат. Бүгүнкү күндө гайморитти дарылоодо пункция жасалат. Көбү аны жасатуудан качып, ар кандай ыкманы издейт. Пункцияда мурун көңдөйүн медициналык ийне аркылуу тешип, ириңди алып чыгабыз. Бул ыкмадан кийин оору өнөкөт болуп кетпейт. Тескерисинче бейтап гаймориттен кутулат. Пункция гаймориттен арылуунун натыйжалуу жолдорунун бири, деди Сулайманов. Дарыгер кулакчын менен катуу музыка угуу жана кулак чукугуч менен кулкуну тазалоо эрте укпай калууга алып келерин кошумчалады. Адис майонезден баш тартууну сунуштады. Себептери: дарыгер диетолог Ольга Сизова майонездин организмге тийгизген терс таасири тууралуу айтып, андан баш тартуу себептерин санап берген. Сизованын айтымында, майонез өтө майлуу азыкка кирет. Маселен, бир чоң кашык майонез 20% каймактан 2 эсе майлуу. Дарыгер диетолог майонез ашыкча салмактан жабыркап жүргөндөргө жана зат алмашуусу бузулгандарга өтө зыян экенин эскерткен. Салаттардын көбүн майлуу эмес йогурт, каймак же бальзам уксусу менен аралаштырса болот. Эгер арыктайм деп жатсаңыз, анда камырга майонез кошпой эле койгон оң, деген Адис. Сизова өтүндө ташы барларга жана уйку безинен жабыркап жүргөндөргө дагы бул азыкты сунуштаган эмес. Анткени майонез ооруну ырбатып, панкреатит дартын алып келе турганын белгилеген. Майонез боордун иштөөсүн да бузушу ыктымал. Айрыкча 50 жаштан өткөндөр майлуу тамактарга чектөө киргизгени жакшы. Майлуулугу көп тамакты, анын ичинде майонез дагы бар. Жесе улгайган адамдардын боорунда көйгөй жаралышы мүмкүн, деген ал. Дарыгер ашказан ичеги оорусу барларга уксус менен майонезди азыраак колдонууну сунуштаган. Анткени кычкыл менен май ашказандын былжырына терс таасир тийгизет. Кант диабетинин алгачкы белгиси айтылды. Дарыгер эндокринолог Надежда Максимова кант диабетинин өрчүп кетүү коркунучун алгачкы стадияда кантип аныктоо керектигин түшүндүрүп берди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Анын айтымында, дарыгерлерде преддиабет деген түшүнүк бар. Мында адамдын канында глюкозанын деңгээли нормадан жогору болот. Бирок кант диабетинкиндей көп кездешпейт. Чоңдор арасында 13 кишинин биринде преддиабет болот. Кош бойлуу кезинде эненин канында глюкоза көп болгондуктан балдар арасында ар бир 6-чы бөбөк ушул диагноз менен төрөлөт. Бул кант диабетинин экинчи түрүнүн өрчүп кетүү тобокелчилигине алып келиши ыктымал, деди дарыгер. Максимова преддиабет диагнозу организмден жардам сурап жаткан сигналы экенин айтты. Ал канда канттын көбөйүшү сөзсүз эле оорунун өрчүшүнө алып келбей турганын айтып, бирок ага кабылып калбаш үчүн жашоо образды жана тамактануу режимин өзгөртүү керектигин баса белгилеген.
Кант диабетинин өрчүп кетүүсүнө себеп болгон факторлордун арасында ашыкча салмак жана кыймылдын аздыгы бар. Ошондой эле холестериндин көп болушу, артериалдык гипертензия, кан басым 140-90дон ылдый эмес да оорунун өрчүшүнө себеп болот. Дарыгер кан басым, кант жана майды акырындап дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап көзөмөлдөсө болорун айткан. Мындай аракет көп учурда преддиабетти жана кант диабетинин өзүн алдын алууга жардам берерин эндокринолог кошумчалап кеткен. Байкаарың менен медикке кайрыл. Семирип кетүүнүн 3 белгиси. Медицина илимдеринин кандидаты жана терапевт Ярослав Ашихмин РИА Новости агенттигинде маек куруп жатып, ашыкча салмак менен семирип кетүүнүн айырмасын түшүндүрүп берди. Анын айтымында бул эки башка түшүнүк жана семирип кетүү ден соолук үчүн олуттуу коркунуч жаратуучу көрүнүш. Ошондой эле адис бир категориянын негизинде адам үчүн кайсы салмак туура экенин түшүндүрүп берди. Мисалы 35 жаштагы бою 160 сантиметрлик аял кишини алалы. Норма боюнча ал 64 килограммга чейин болушу керек. 65 килограммдан 76 килограммга чейин ашыкча салмак болуп эсептелет. 65 килограммдан 76га чейин ашыкча салмак болуп эсептелет. Ал эми 77 килограммдан жогору ал семиз киши болуп саналат, деди Ашихмен. Мындан тышкары адис семирип кетүүнүн эң негизги 3 белгисин санап берди. Кант диабетинин пайда болушу. Бул илдетке көпчүлүк учурда организмде май ого эле көп адамдар учурайт. Туруксуз кан басымы, аба ырайынын өзгөрүшү менен баштан оорушу, абалдын начарлашы, басканда кыймылдаганда демдин кысылышы, булчуңдардын оорушу. Терапевт ашыкча салмагын бар деп эсептеген адамдарда бул белгилер пайда болору менен дарыгерлерге кайрылууну сунуштайт. Анткени организмде чогулган май ар кайсы органдын ишине тоскоол болуп, аны жарактан чыгарат. Демек адамды өлүмгө кептейт. Сулайман Ажы: зараны узак мөөнөт кармап туруу кандагы натрий жетишпестигине алып келип өлүмгө себеп болуусу мүмкүн. Бул суунун уулануусу деп аталат. Уйкудан ойгонгонуңузда үнүңүз өзгөрөт. Себеби уктап жатканда үн байламталары катып калат. Жумшаруу үчүн азыраак убакыт керек болот. Көп уктоо инсандын кайгысы көптүгүнөн жана өзүн жалгыз сезүүдөн да болушу мүмкүн. Бир нерсени адат кылып алуу үчүн инсанга 21 күн жетет. Ар кандай адаттан кутулуу үчүн да ушунча убакыт жетиштүү. Инсандын эркин жана катуу чүчкүрүүсү анын коркпос жана эч нерсеге маани бербөөчү экенин билдирет. Жашыруун чүчкүрүүсү анын өтө уялчаак, айланадагыларга маани берүүчү экенин билдирет. Аялдар эркектерге караганда жыт сезүүсү курч. Тездик менен бурулуу көрүү сезимин бир нече секундага токтотот. Бул баш айлануудан сактайт. Бал жегенден соң 15 мүнөттө канга аралашат. 150 грамм апельсинде 80 грамм аскорбин кислотасы болуп, ал адамды бир күнгө чейин С витамини менен камсыз кылат. Адамдын акылы ашкан сайын көп түш көрө турган болуп калат. Адамдын өзү менен өзү сүйлөшүүсү анын акылын өстүрөт. Бул айрымдар түшүнгөндөй психикалык оорунун белгиси эмес. Курма, финике дүйнө боюнча курук жемиштердин ичинен тиштер үчүн эң пайдалуусу. Ал эмаль катмарын бекемдеп, кариестен сактайт. Ысытма учурунда билегиңизди 5 мүнөткө тамчылап турган сууга тосуп турсаңыз, кандагы температураны түшүрөт. Маалыматтар интернет булактарынан алынды.